Арыбаңыздар Мир 24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, эфирде эл адамы берүүсү алпаруучу Айпери Азаматова. Бүгүн бизде конокто Айтылуу Талас жергесинен келген экономист, программист, математик, эргегенде обон чыгарып ыр жазган, дегеле бардык таланттарды өзүнө камтыган Казыбек Казылчы деген каймана аты менен таанымал болгон Алымкулов Муратбек агай. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, айнен жакшы. Чакырып турсуңар, келдим. Берден Кудайым буйруса. Бир жакшылыктын жышааны. Силер жаштар жакшы чыгып атасыңар. Бияк менен жакшы жашоо менен, анча-мынча жаман жашоо менен кабардар болуп турасыңар. Ошонун ичинде дагы бизде болгон аксакалдарды унутпай, ошентип элге аралаштырып турганыңарга рахмат. Келдим айнанай, учурашып коеюн деп чакырдыңар, ыраазымын айнанай. Алгач сөздү өзүңүз тууралуу баштасак, өзүңүз тууралуу бир аз айтып кетсеңиз. Мен Муратбек Алымкулов. Казыбек Казалчыда болуп жазылып жүрөт. Мен биринчи атым Казыбек, атам, апамдар азан айтып койгон атым Казыбек. Анан кейін 5 жашка чыкканда тайнем бир балаңдын аты мен коеюн деп атам апамдан уруксат сурап туруп Муратбек койгон экен. Документтеги атым Казыбек. А бирок көкүрөгүмдөгү атым, документтеги атым Муратбек, көкүрөгүмдөгү атым Казыбек. Өзүм казал жазам, ыр жазам. Макалдарды 6000ден ашык макал чогулткам. 6000ден ашык макалды өзүм 13 жыл программисттердин начальник болуп иштегем. Анан ошол 6000ден ашык макалды чогултуп, ошо 1000ге жакынын жакшыраактарын чогултуп 27 бөлүккө бөлүп туруп, анан ролик кылып чыгарып, окуп интернетке чыгарып койгом. Эл бир болбосо бир угу берсин деп, биз эски элбиз да, макалбы, биз сөз баккан, кеп баккан элбиз. Ошо макалды да чыгарып койгом. Анан ыр жазам, казал жазам. Эми казал деген сөз, мен казалчымын да. Казалчы деген бул төкмөнүн эле дагы бир түрү. Төкмөн эле. Төкмөлөр болгон жагдайды көргөнүн, түшүнгөнүн оозу менен айтып төгө берсе, казалчылар болсо, дагы ошондой эле булар да төгөт, только жазып төгөт да. Жазма төкмөлөр болот, казалчылар. Болгону казал дегенде арабтардан келген экен, 5-6 кылымдарда түрк дүйнөсүнө өткөн экен. Анан алар сүйүү жөнүндө жазчу экен башында казал деп. Анан кийинчерээк түрк дүйнөсү кичине башкачараак кабыл алып, биз башкачараак казал деп биз жалпы бир ойду аягына чейин өтөсүнө чыгарып түшүндүрүп бериш керек да. Анын ичинде сүйүү да болот, жашоо да болот, турмуш да болот, көйгөй да болот. Ошонун баарын бир теманы алып, ошону аягына чейин түшүндүрүп берет да. Ыр менен түшүндүрүп төгүп берет да. Анан ошо казалчылардын ичинен көбүнчөсү жамакчылар да болот. Ушундай болот да. Анан ошол казалчы Казыбек деп жүрөм. Анан документтеги атым Муратбек Алымкулов. Таластан келгем, өзүм Таластан. Надырбек Алымбеков байкеңерди билесиңер. Ал менин байкем болот. Бир туугандарбыз. Кудайым буйруса. Ал киши 80ге чыгып калды. Бирок дагы эле алдуу күчтүү. Ошол Таластан келдим негизи. Казалчы деп калдыңыз, анда өзүңүз жазган казалыңыздан окуп берсеңиз. Казалчы деген мен негизи көп акындар менен дагы ыр кайым түзөм да, ыр менен айтышабыз негизи. Анан эми кыскача насааттардан бир окуп берип коеюн. Кыска нусканы макал насааттар деп жазып турмун. Мисалы, көптүн көөнүн эргиткен, көрөңгөлүү кеп болот. Көйгөй чалса акылга, нарды салган эп болот. Түн караңгы болсо да бийиктиктин көгү бар. Кадырына сыйсалар, кул болбостун теги бар. Аздан көөдөн жылытар, жан тарттырган сөз болот. Өндүк бар, дер сыйлаган өз болот. Жакшы атын саттырган кайрымы жок бес болот.
көрбөгөндү туйдурган көөдөндөгү көз болот. Сен саларда мен салар, жүгөн атка ким салар? Чыкса түнөк жатаксыз, учкан сөзү ким табар? Чекишпей кийлер бекишпейт, аксаган сөздөн жарышпайт. Төркүнүн кептин туйбаган, курайтыш сөздөн калышпайт. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Арамга сараң жакынын, пейили таза төш ачат. Улук болсоң кичик бол, улуу кичүү сыйрасын. Катылганга катык бол, этек жеңин жыйнасын. Жакшы менен дос болсоң, аброй менен мүлк өсөр. Жаман менен дос болсоң, кадырыңа шек кетер. Жылуу сүйлөсө, тилден балда татыйттыр. Арам ойлуу надандан, Кудай жанды сак кылдыр. Барга разы болбогон, жокчулукта тез курур. Жокто бардай күн көргөн, барда сыпа күн көрөр. Жакшы өтсө он изде, тоод эмес сайда жок. Катып шашпай сарыптачу, купуялуу жайда жок. Хур кыйкырык курусун, пайдасынан зыян көп. Күч кубаты кеткенге, кээде элдик кыян төп дейт. Көк жалгаса пенденен бел кубаты тайбайттыр. Танбас эмин эл билген, күч алада пайдадыр. Барлығына ыраазы, дарыметин тындырбайт. Бар жокко да ыраазы, бүтөр ишти жылдырбайт. Бүгүн барбыз, эртең жок. Мал өткөн соң жомокпуз, жашоо кыска. Ал жетсе, мал токтотуп коймокпуз. Акыл күтсөң арсакта, адал ойду көп катпа. Топурак алтындай туулган жерди эч сатпа. Кадыр сыйлар көктөсүн, элдин ыркы кетпесин, ыйман күткөн элиме эч жамандык жетпесин деп. Бул кыска казалдарда, негизи казалдар узун болот. Негизи. Азаматсыз. Эми ушул казалдарыңызды жазып жүрөсүз, ушул алдыда китеп кылып чыгаруу пландарыңызда барбы? Рахмат ананайын. Негизи азыр мурда СССРдин убагында ушундай ыр жазган адамдарды, идиректүү жаштарды өкмөт колдочу эле да. Китеп чыгарып, ошол жакшы сөздөрдү, жакшы кептерди, жакшы макалдарды, жакшы акылдарды элге, мектепке чейин жеткирчү эле. Азыр андай кичине жагдай болбой калды. Анан албетте мен өзүмдү менен шумдук акымын деп эсептебейм. Бирок атабыз үйрө айткан, ата-бабалардан келе аткан жашнакай сөздөр, кептер биз баягы идиректүү элбиз да. Жоголбойт, атадан балага өтө берет. Анан ошол жакшы сөздөр, жакшы адамдар менен аралашкандан кийин жакшы макалдар, жакшы сөздөр, жакшы кептерди биз бири-бирибизге бала чакка кайтып кете берген элбиз да. Анан мен деле карапайым эл, баягы кедейдин эти бар болсо оту жок дейт, оту бар болсо эти жок дейт. Анысы кандай кичине шарт болбой атат. Анан ырлар көп негизи. Шарт болсо, ыңгай келсе, чыгарарбыз Кудайым буйруса. Анан чыгарган жанагы жыйнактарга кошуп чыгарган ырлар бар. Анан атак өзүмчө чыгарайын деген оюм бар, бирок Кудайым берсе чыгар буйруса. Рахмат ананай. Жакшы, казал жазгандан сырткары сиз ырларга обон жазат экенсиз. Ушул өзүңүздүн жазган ырларыңызга обон чыгарасызбы же кандай? Эми Кудайым берген өнөр экен. Казал жазам, биз деле адамбыз, ыр жазганбыз, сүйүү ырларын жазганбыз, жашоо, турмуш. Мен окуя баяндарды да жазам. Бир жакшы окуя болсо ошондо ыр кылып жазам. Анан жакшы ыр көрүп калсам, оон жазам. Аны мен баягы эски эле кыргыздардай нота деле билбейм. Кудайым берет. Анан Кудайым берсе ошону ыргак менен кыргызча эле жөн сөз менен, баягы жалпак сөз менен айткан кыңылдап атып, келтирип, ыргакка келтирип, анан кийин чыгарып, оон кылып чыгарып коем. Мен Надырбек Алымбеков байкебизден Кытай кызына деген жазган экен. Кийин мен Маралдайым дедим элем. Маралдайым деп балдар ырдап жүрүшөт, оны ырдап жүрүшөт, Маралдайым деген ырды. Анан дагы мисалы
эстей жүр деген bir жастым элем. Аны Каныкей Раймалиева ырдап жүрөт. Ал оон чыгарыптыр. Ал мен сөзүм оон чыгарыптыр. Ана мен өзүм дагы оонунда сөзүн жазган ырлар бар. Жаштар ырдап жүрөт. Көбүнчө нарындык балдар, көлдүк балдар ырдап жүрүшөт. Көбүнчө нарындык акталаалык балдар ырдап жүрүшөт көбүнчө. Анан ошо Раймалиевалар менен кичине аралаш элем. Бүйүжан Раймалиева кичине деген Раймалиевалардын 4 кыз эмеспи? Ошонун Бүйүжанын кичине окутуп алып элем. Каныкей менен таанышым бар. Мен өзүм баягы мугалим болуп дагы өзүм математикмин дагы. Россияда да жүрдүм. Ошо математикадан 5-ден 11 класска чейин орусча сабак берип жүрдүм. Кыргызы бар, орусу бар, тажиги, өзбеги бар. Математикадан да сабак берип жүрдүм. Өзүм негизи мугалиммин да, математик мугалиммин. Азыркы учурда дагы мугалимсизби же мугалимден алыстап кеттиңизби? Жок, мени кайра чакырышып атат. Мен билбейм, Кудайым берген өнөр экен. Бу деле эски сөз бар го, атадан жигитке 40 өнөр аздык кылат дегендей. Биягынан болсо биягынан мен компьютерден да сабак берип жүрөм. Математикадан дагы балдар бар, алар чакырат, алар чакырып алып түшүндүрө берем. Атак мугалим чакырышып атат. Буйруса барып иштейм, буйрусачы. Алыстаган жокмун, бирок ошон менен катар ырда жазам. Жакшы нерсе болуп калса, ошонун үстүндө отуруп иштей берем акырында. Элдин оозеки чыгармачылыктан калган макал лакаптарды дагы жазып топтоп жүрөт экенсиз. Ушул туурасында дагы кененирээк айтып кетсеңиз. Бул китеп кылып чыгарасызбы же аудио ролик кылып чыгарасызбы, кандай? Мен айттым, 6000ден ашык. Негизи Кыргызстан макал көп, аябай. Айнан бер жагы 10 000, 20 000ден, мен билген 10 000, 20 000ден макал көп Кыргыздардачы. Макал көп, лакап бар, айнан накыл сөздөр бар. Анан бири-бирине айкашып турат да булар. Анан мен ошондон 6000ден ашык макалы чогултуп, ошонун ичинен кичине баягы элдин оозунда айтылып жүргөн эл көпчүлүк билбеген макалдар да бар. Анан бирок ошонун ичинен бир эл билген, элдин оозунда жүргөн 1000 тандап 27 бөлүккө бөлүп, анан аудио ролик кылып интернетке чыгарып койгом. Кыргыз макал лакаптары деп чыгаргам, ролик кылып чыгаргам. Анан негизи оюм бар, өзүнчө китеп кылып чыгарсам деген оюм бар. Эми аны баягы адамга алаганды Кудайым жеткирет. Баягы буйругу жок болсо жетпей деле калат. Анысы кандай жакшы ойлор бар. Китеп болсо китепти эле чыгарып коет элек Кудайым. Ырларым менен кошо, казалдарым менен кошо, макалдар менен кошо баарын өзүнчө бөлүп чыгарып коет элек. Эми Кудайым кудурет берсе чыгар, Кудайым буйруса. Макалдарды мен жалаң макал менен дагы ыр жазам. Анан интернетте бар, бирок узак болуп калат да. Узак болуп калат негизи. Атак макал менен дагы өзүм макалдап сүйлөгөн кишимин. Биздин Кыргызда кеп баккан элбиз да. Атадан бара сен кичекейиңен бери билесиң да. Апаң айткан, атаң айткан, элден уккан, улуу кичүүдөн уккан макалдар менен өзүң билесиң, баарын түшүнөсүң кызым. Анан биз кеп баккан элбиз да. Бата менен тилектерди дагы жазып жүрөт экенсиз. Айтсаңыз, азыркы учурда бата менен тилекти мындай айырмалабай эле бирдей кылып эле айтып калышты да. Ушул экөөнүн айырмасы барбы? Эми мен кээде кейигеним ушул биз СССРдин балдарыбыз. Анан СССРдин эми балдар болгон 60ка, бер жагы 60ка, 80ге чыгып калды. Биз СССРдин балдарыбыз да. Орусча өскөн, орусча, бирок бизде сөз бар эле. Апам, атам, молдо кишилер эле, ажы кишилер эле, ыйман баккан, апамдар макал менен сүйлөгөн адамдар, биз тилибизди жоготкон жокпуз. Бирок мен кейигеним ошол СССРдин балдары азыр как раз чал болуп турган, аксакал болуп турган кез да. Анан кээде көңүлүм ооруганы
кичине кейигеним азыркы көп аксакалдар бата бере алышпай калып атат да. Анткени орусча өскөндө bir жакшы той, жакшылык болуп калса, сен сүйлө деп эле, сен айт деп эле, баягы улуулардын бата бере албай, тилек айта албай, алкоо айта албай калганы кичине кейитет меничи. Мунун айырмасы бар, албетте айырмасы бар. Асман менен жердей. Асман менен жердей айырмасы бар. Тилек деген тилек, жашынакай тилегиңди айтасың. Жолго чыгып баратсаң дагы, Кудайым жолдошубуз кыдыр болсун деп тилегиңди айтасың. Ошондой эле балдар үйлөнүп атса да ошол балдар ынтымактуу үй бүлө болсун, жакшы үй бүлө болсун деп жакшы тилектериңди айтасың. Алкоо деген болот. Алкоо деген болсо бир жакшы иш кылса, бир жакшы жумуш бүтүрсө, бир жакшы жагдайды бүтүрүп берсе, бирөөгө жардам берсе, алкоо айтасың. Кыргызча айтканда, жөн сөз менен айтканда рахмат айтасың деген сөз да. Ал алкоо деп коет. Ой, бу жакшы кылбадым, могу жерин жетпей атыптыр, бүтүрүп бербедиң. Кудайым сени эч беттегениңден жагыңан ийгилик таап берсин деп жакшы алкооңду айтып, ошол балага жакшылык каалайсың. Ошол кызга, ошол адамга жакшылык айтып, ал алкоо дейт. Анан бата деген сөз эмне? Бата деген батаны бересиң. Батаны бересиң. Батаны бергенде кантип айтасың? Үйлөнүп атабы? Балалы болдубу? Машина алдыбы? Ага батаны бересиң. Машина болсо, төрт дөңгөлөгө тыбырап турсун, ийгиликке жетелеп турсун деп, момундай жакшы тилектериңди Кудайдан сурап туруп батаңды бересиң. Ошол Кудайдан берген жакшы ойлор, тилектер ошого жук болсун деп, ошого батаңды бересиң. Үйлөнүп атса, бул экөөнүн ынтымагыңар бекем болсун. Ата-бабалардын арбага колдосун. Бет деген жерден ийгилик таап, ойлогон оюңар ордунан чыгып, жашооңар эч нерседен кемибесин. Кармаган колуңар ажырашпай, карыганча эри шаркак болуп, бириңер тоодой болсоңар, бириңер ойдой болуп, бириңер эри шаркак болуп, бир жүргүлө, бактылуу болгула деп, ал бата. Батаны дагы түрлүү кылып айтса болот да. Болгондо могу көкүрөгүңдөгү жакшы тилегиңди кошуп туруп, Кудайдан сурап туруп, анан бата кыласың, ошого жук болсун деп батаны бересиң да. Анан албетте бата, тилек, алкоолордун айырмасы бар. Бирок бири-бирине айкашта булар. Бөлүп айтыш керек, бөлүп. Кээде чогуу эле айтасың, жашынакай тилекке ошол жагдайга жараша батаңды бересиң, алкооңду айтасың, тилегиңди айтасың дегендей да. Жакшы, бир аз да болсо биле алышты деп ойлойм. Андан кийинки жакында энелер майрамы келе жатат. Ар бир акын энелер үчүн ыр жазбай койбостур. Сиздин дагы энелер үчүн жазган ырларыңыз болсо окуп берсеңиз. Ата-эне жөнүндө, ата жөнүндө, апа жөнүндө жазган акындар толтура болуш керек. Анан жазбаган акындар жок болуш керек да. Менин оюмча, албетте баягы өзүңө бизде эне тил деп бекеринен айтпайт да. Бекеринен айтпайт. Эне тил деп эмне үчүн айтпайт? Биз ата тил деп айтпайт беле. Ата тил деп айт, эне тил дейт. Анткени мен бир ырларымда бар. Энеңди, апаңды сен туулгандан баштап эреже жеткен сен чоң болуп бөлүнүп кеткенче, өмүр бою өзүнүн өмүрү өткөнчө сен аркаңда жүргөн, тилди үйрөткөн, эмген сүтүң менен кошо тилди үйрөнгөн тил энеңдин тили да. Энеңдин тили да. Анан ата тил деп айта албайсың. Ата тил деген болбойт. Ата деген, ал деген камкор болот. Анын жумушу аял кишинин иши үйдө берекеде кутта болот. Эркек кишиники сыртта болот. Сырттан алып келгенден ошону аял жакшы болсо, ошол баарын ээ болуп, ошонун көркүн чыгарып жашай турган аял киши да. Анан кийин энени сыйлаш керек. Атаны да сыйлаш керек. Бекер айтпайт. Бейиш эненин таманында да бекер айтпайт да. Анан мен дагы эл катары жазган ырларым бар эле. Мисалы, я апа деп раматылык апамда жаздым элем. Я апа деп жашоонун катмарларын ачкан сайын
Чыбырын сай белесин ашкан сайын, я апа, сизге сыйым артып барат, тагдырдын тепкичтерин баскан сайын. Мен үчүн миң уйкуну курман кылып, миң орой сөздөрүмө койдуң күлүп, ойлонсам канча сабыма чыдаптырсыз, я Аллам, не деген бул сабырчылык. Азабын кошо тартыш ар балаңдын, я апа, көк буйруган жазыгыңбы? Же улам жүрөк мерин калыптантып, кайралтып жандырар бу азыгыңбы? Балалык ойдо мен бир келген өңдү дүйнөгө жапан көйгөй чачыш үчүн, а бирок сиз дүйнөгө келген сындуу бир менин көйгөйлөрүм чечиш үчүн. Эми аздап көп нерсени туюп келем. Таң берем энелик бул мээримиңе. Буйруса жөлөп таяйм, кадыр артар, колуман келген сыйды көрүңүз да. Арбытып, үйдүн кутун берекесин, апаке, сиз жүргөн жер куттуу, жылуу. Эненин таманында бейиш бар дейт, апаке, сиз баскан жер жарык, нурлуу. Асмандан Аллам болсо, жерден сизсиз. Көөнүмүн жашылданткан кадыр төрүн, жараткан ыйман ырыс бизге буйруп, сиз менен атам экөөң сыйды көрүң. Ач көздүн кыйналтпасын көзү тийип, арамдын муңайтпасын сөзү тийип, апаке, көктөн тилем эч картайба, мээримиң жана берсин нурдай тийип. Ушул көрк сыпат менен кала көрчү, я Аллам, апама узак жашоо берчи, шаңдантып кутка бөлөп төрүбүздү, сиз атам экөөң аман эсен жүрүңдөрчү. Апаке, сиз жүргөн жер ыйык нурлуу, сиз барда караңгы үй жарык жылуу. Ырсаптар сизге арналды, аздыр көптүр тилегим, сизди барктап ыраазы кылуу деп жаздым эле. Эми аталар таарынып калбасын, аталар үчүн дагы бирок ыйрок кетиңиз. Ата деп жаздым элем, өзүң айткандай, албетте атамы дагы жазды элек, аны тең жүргөндө теңирим сүйүп бир дейт, анан тең сыйлаганды да үйрөнүшүбүз керек. Ата деп жаздым эле. Ата тоодой бар ордукту көтөргөн, ата зоодой жөлөк табат жөлөнгөн. Катылгандын берип коёр катыгын, ата балбан намыс кармап көшөргөн. Ата кайрат, көйгөй түшсө муңайбайт, ата айбат, ооруса да сумсайбайт. Бүлө үчүн тоолору да оңкоруп, ата сабыр, нес тагдырга жумшарбайт. Ата пейил, жүргөн жери береке, ата дадил, ал маштырбас бөлөккө. Күн ысыса баарыбызды калкалап, кең бутактуу дарак берген көлөккө. Ата устат, асыл кептүү акылман, ата кылдат, жаңылуусуз иш кылган. Мээрин төксө шаңгайланып теребел, ата чыны жаралгандай алтындан. Ата ал күч не болсо да ыргалбайт, бүлө үчүн бар ордукту ылгабайт. Канча бекем болбосо да бир гана ал баланын кайгысына чыдабайт. Бал ооруса бошоп бекем жүйүндөрү, муңу менен кошо сыздайт муундары. Баары токтойт, аламандап жашоосу, ачык күндүн түндөй болуп күндөрү. Көргөзбөсүн жаратканым атага, балдарынын маңайынын чөккөнүн. Балдар бактуу, эптүү өмүр курушса, анда атанын арман этпей өткөнү, анда атанын жыргал жашоо кечкени деп жаздым элем. Азаматсыз, жигитке 70 өнөр аздык кылат, казыл жазып, макалдарды жыйнап, ыр жазып, насааттарга ырга салгандан сырткары кандай иш менен, кандай жумуш менен алек болосуз? Үй кожойкесинде кандай адамсыз? Эми ар бир адам, ар бир ата, ар бир улуу киши, ар бир адам негизи
Эми жашоо болгон деген өйдө төмөн болот. Жакшысы да болот, жаманы да болот, оору да болот, жеңили да болот. Анан кыргыздын бир жакшы сөзү бар, билесиң, кыйналып баса албай жатса дагы жанына келип сурасаң, кандайсыз? Жакшы деп айтат, билесиңер да? Бар, жакшы. Ден соолугуңуз жакшы дейт. Баягы бир жөтөлүп баса албай аткан. Үйүндө кыйналып, наны жок, чайы жок отурса да кандай жашап атасыз? Жакшы жашап атабыз дейт. Аңсаганда бул кыргыздын кенендиги да, тарбиябыз ушундай. Биз эски элбиз, жаманды да жакшы адамдын бир көзү сокур дейт, бир кулагы дүлөй дейт. Ансыгандай кечте керек карындаш, таңда да керек дегендей, кайтып келеде эшигиңди катуу жаппа дегендей, биз артыбызды ойлоп, келечекти ойлоп, ушу сүйлөсөм туура эмес болуп калабы, ушинтип айтсам көңүл ооруп калабы деп артыбызды ойлоп, сөздү баккан адамбыз да. Элбиз биз, негизи ушундай тектүү элбиз да. Анан албетте жашоо өйдө төмөн болот, андай мындай болот, бирок жалпы жөнүнөн жакшы. Мен моментип жүргөнүмүн өзү жырган. Теге жеңеңден апаңдын чай бергени ал өзүнчө жыргал. Ал өзүнчө бир чоң сый. Балдарынын жаркылдап жүргөнү бул өзүнчө чоң сый. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анан өзүң айтып атасың, кандай дагы орусча да ыр жазам. Макал, анан казал, анан Кыргызстанда мен көп акындар менен ыр айым деген рубрика ачып койгом. Күчтүү акындар менен айтышам. Ыр менен айтышабыз, жазып айтышабыз. Анан артын жашнакай кылып, ынтымак менен, элге акыл насаат менен бүтүрөбүз да. Анан баягы ырылдашып, чырылдашып бет карашпай калбайбыз. Анан биз деген жазма акынбыз да. Анан арт жагына мен мындай деп сүйлөйм, мындай деп жасайм, сен нормальный жооп берчи деп жөнөкөй жашнакай кылып жооп бер, элге насаат болсун, сөз болсун деп акылдашып туруп анан кийин төкмөнү чагып булай беребиз да. Анысы кандай? Анын ичинен ошол орусча да ыр жазам да. Ошону окуп берип коеюн. Мисалы, не оставляйте на потом деп жаздым элем бир ырда. Грустное сожаление охватило меня. Не оставляйте на потом. Грустное сожаление охватило меня, все перевернуло, все нутро теребя. Обидно, что годы уходят незаметно, все лучшие моменты охапками неся. Потеряно не все, уж поверьте мне, о люди. Хоть в стихах я в своих все откласть не могу. Что нравится, не нравится, я обиду свою. Да не страшно мне, в стихах в лицо я скажу. Хоть в стихах я в своих, я везде успеваю. Да не боюсь я плохих, я в стихах отругаю. Неприглядные поступки и норовы невеж, в стихах я в своих безжалостно обуздаю. Не оставляя на потом, наперекор врагам, в стихах я гуляю по прекрасным местам. Единственное, что не в стихах, наяву, семью и детей своих в обиду не отдам. Если есть мочи в этом мире немом, трудности отступят, коль идти напролом. Обиды забудутся, с любимыми не расставайтесь, а в душе все угодное не оставляйте на потом. Не в мечтах, наяву, боритесь с судьбою, живите сегодня, не оставляя на потом. Не оставляйте, родные, ничего на потом, деп жаздым эле да. Азаматсыз, кийинки суроо, негизи 3 балаңыз бар экен. Сиздин жолуңузду жолдогон балдарыңыз чыктыбы? Рахмат. Эми бизде каныбызда бар, мен тайкелеримди ыр жасат. Мына Надырбек Алымбеков, ана өзүнүн байкелерим болот. Апам да ыр жазчы, тайкелерим да ыр жазчы, акын болуп жүрүштү. Акын бизде каныбызда бар экен. Апам комуз чертчи, убагында Самара Токтокунова менен комуз чертип жүрүп, анан атам деген айылдын кишиси болду.
артист болду деп анан кийин айылга токтотуп койгон экен. Ошо анан биз баарыбыз комуз чертебиз. Атам да комуз, апам да комуз чертти. Апам күү чертчү эле грамоталар. Биз баарыбыз анан эки бөлүнүп алганбыз. Жарымы күү чертет, жарымы ыр менен чертет да. Анан ошол каныбызда бар экен. Мен балдарым да Кудайга шүгүр. Улуу балдарым бу жерде Бишкектен орусча окушту, бирок ошентсе да үйдө кыргызча сүйлөйбүз баарыбыз. Анан эки балам комузга да катышып жакшы эле. Анан көп кызыкпай калды. Ошо компьютер так илимге жакшыраак, ушу математика, компьютер жагынан улап кетип атат. Анан кичүү балам 9-класста балам күү чертип, кече күнү Манас театрынын концертине барып, аяка барып, абдан таң калып келди. Мен атайын алып барып дастанчыларды, Манасчыларды, комузчуларды, төкмөлөрдү көргөздүм. Балам жакшы, Кудайым буйруса, комуз чертип, өзүн көрсөм 10 да чыгарат экен. 10 чыгарып, орусча, кыргызча аракети бар экен, канда бар экен. Бар. Анда эмесе, маегибиздин соңунда азыркы өсүп келе жаткан жаштарга насаат кептериңизди айтып кетсеңиз. Рахмат, айнанайын. Мен негизи бирөөгө жаман айтып сүйлөгөндөн алысмын да. Адамдын бири, кыргызда жакшы сөз бар. Жаман адам ооруса, көрдөн чыгып келген дейт. Жакшы адам ооруса, тойдон кайтып келген дейт. Адам сөзү менен адам да. Чыңгыз атабыз айткандай, күндө эмне кыйын, күндө адам бойдон калыш кыйын дегендей, жакшы сөз менен жүрүш керек. Жакпаса дагы жакшы сөздү айтканды билиш керек негизи. Анан мен улууларга да ыраазымын, кичүүлөргө да ыраазымын. Өзгөчө азыркы чыгып аткан жаштарга ыраазымын. Мурунку СССРдин убагындагыдай эмес, азыр ыйман кайтып атат. Ыйман бар элде. Мына жаштарыбызга таң калам, күчтүү, акылдуу, зирек балдар чыгып атат, өнөрлүү балдар чыгып атат. Күрөшүнөн чыгып атат, акын жагынан, ыр жагынан чыгып атат, бөлдүк жагынан чыгып атат. Бирок каерде көрсөң ыйман бар. Мен ошого сүйүнөм. Ошо мен Кудайыман суранарым, ушул балдарыбызга Кудайым берсин. Келечекти берсин. Кең келечек берсин, узун өмүр берсин. Ушу балдарыбыздан, ушу кыздарыбыздан силерге окшогон жакшы адамдар чыксын, кудуреттүү адамдар чыксын. Кудайым колдосун, арбактар жолдосун. Жигиттерге Кудай таанам Шаймерден колдоп, ушу балдарыбызга кең келечек берсин. Кыздарыбызды умай энебиз колдосун. Кудай таанам ушуларга кең келечек берсин. Анан эч нерседен кем кылбасын, оорутпасын Кудайым, бирөөдүн көзүн каратпасын. Узун өмүр берсин, ушул келечектүү болсун, балалуу болсун, бүлөлүү болсун, эдек жеңи жайылган адамдар болсун, жакшы иштерди иштесин. Кудай таанам узун өмүр берсин да, оорутпасын, эч кимдин көзүн каратпасын, кагылайын Кудайым. Ошо балдарыбызга, кыздарыбызга кең келечек суранам Кудайымдан. Кудайымдан тиленем, ал коомду айтам. Кудайымдын кулагына периштелер жеткирсе, ошол жакшы нысаптар, жакшы насиптер, ырыскы болуп силерге жаап турсун. Силердин жакшылыгыңарды көрөлү. Ишиңер алгалай берсин, ананайындар. Рахмат. Моминтип чакыртырсыңар. Моминтип улуу кичүүнү аралаштырып, элге жеткирип, бизде болгон улууларды сыйлап, аралаштырып аткан силерге ыраазымын, айнанай. Чоң рахмат. Достор, бүгүн бизде конокто Алымкулов Муратбек агайыбыз болду. Сизге алыстан тартып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алдыда иштериңизге ийгилик, дагы көптөгөн казактарды, ырларды жаза бериңиз. Рахмат, айнайын. Өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Ыраазымын, айнанайын. Рахмат, айнанайын. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен эфир соңуна келип жетти. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.